Президенттік администрацияның ынтымақ Манасордо жаңы имараттын курууга канча акча кетти? Азырынча муну эч ким билбейт. Жарандарды, бийликти президенттик администрациядан жаңы үйдүн курулушунун чыгымдары эсептелип бүтө элек экенин билдиришти. Ошондой эле имараттын ачылышы аземине жумшалган сума да белгисиз. Ынтымак Манасордо салтанаттуу түрдө 30 августта ачылган. Президенттик администрация менен министр кабинети жаңы имаратка 10 сентябрга чейин көчүрүп бүтүү пландалууда. Жер төлөсүн кошуп эсептегенде 5 кабаттуу жаңы имараттын жалпы аянты 39 000 чарчы метрди түзөт. Анда расмий иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкташкан 11 зал да бар. Жаңа үйдүн курулушу 2022 жылы жазында башталып, Бишкектин түштүк бөлүгүндө жайгашкан мурдагы Ысыккөл мейманканасынын ордуна салынды. Буга чейин президент Садыр Жапаров имарат 30 миллион долларга бааланып жатканын, бул үчүн курушчу компанияга Бишкектен 16 гектар жер берилгенин билдирген. Бирок кийин компанияга базар баасы 70 миллион доллардан ашы мүмкүн болгон 25,7 гектар жер берилгенин белгилүү болгон. Бийлик имараттын курулушуна бюджеттен акча кетпей турганын убадалаган. Бирок депутат Дастан Бекешев бул максатта мамлекеттик казнадан каражат бөлүнгөнүн, долбоорго кеткен чыгымдар жашырылганын билдирген. Башталган курулушка Ысыккөл мейманканасын бузууга бюджеттен канча каражат кеткенин азырынча билбейсиңер. Билсеңер жүрөгүңөр кармамак. Силердин ден соолуңарга карап жаңа үйдүн курулушуна кетип жаткан каражат тууралуу чыныгы маалыматтар жашырылган, деп жазган ал өзүнүн телеграм каналына. А силер кандай ойлойсуңар? Жаңа үйдүн курулушуна канча каражат кетти?